Кыргызстанда жаңы төрөлгөн балага сүйүнчү акча төлөнө баштады. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин мамлекеттик жөлөк пул жана акчалай компенсация башкармалыгынын кызматкери Айкөл Турганбаева билдирди. Анын айтымында, ар бир балага 4000 сом мөлчөмүндө сүйүнчү акчаны алыш үчүн жергиликтүү социалдык өнүгүү башкармалыгына кайрылыш керек. Баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүк, энесинин паспорту жана жашаган жери, үй бүлө курамы тууралуу маалымат талап кылынат. Сүйүнчү акчанын башка жөлөк пулдардан айырмасы аны ушул 3 гана документтин негизинде алса болот. Үй бүлөнүн кирешесине байланбайт. Канча бала төрөлсө ошончосуна, мисалы, эгиздердин ар бирине берилет. Жашаган жерине жараша 4000 сомго тиешелүү коэффициенттер кошулат, дейт Турганбаева. Адистин айтымында сүйүнчү акчаны бала төрөлгөндөн тарта 1 жыл аралыгында алса болот. Андан кийин алууга укугу жок болуп калат.